2026 жыл кандай жыл? Биз кандай жашайбыз? 2026 жыл бизге эмне берет? Өтө маанилүү 26 жылга биз көңүл бурушубуз керек, стратегия коюп иш башташым керек экен. Личный брендке чыгышым керек экен, жеке өнүмгө чыгышым керек экен, өзгөрүшүм керек экен, жаңы нерседен башташым экен. Үй алам десеңиз, үй алам деп туура максат коюңуз. 2026 жыл сүт сайсандык илими боюнча алганда, дүйнө жүзү боюнча алганда негизинен биринчи жыл болот. Биринчи жыл кандай эсептелинет? 2-ге 2-2-ни кошуп келебиз. 2, 2, 6, 10. Бул 1ге чыгат. 1 деген энергияны алып жүрөт. Күндөй ачык, жарык, жаркылдаган, мээримди, жылуулукту берген өтө күчтүү энергия. Оттуу жыл. 2026 жыл бардык нерсенин башталышы, башталгыч. Эмнени гана болбосун, жаңы келишимдер болобу, үй куруу болобу, ошондой эле чоң бир долбоор, проект, кандай бир чоң планирование. Бул 10 жылдык, 15 жылдыкка стратегия коебуз. Негизи 9 жылдык цикл менен жашайбыз. 9 жылдыкка кириш үчүн биз 1 жылдан 26 жыл биз үчүн өтө маанилүү, ар бирибиз үчүн. Биз баарыбыз максат коюп жашайм дейбиз, бирок максатыма жетпей калдым деген нерсе бар. Көрсө биз максатты туура кое албайбыз. Негизи адамзатка келгенде, өзүбүзгө келе турганда 3% туура максат кое алат экенбиз. Калгандары максат койдум эле деген нерсе жок. Алгым келет, бергим келет, кылышым керек, алышым керек экен да. Эми мен сиздерге азыр айдын календарына карайлы. Анткени биз айга карайбыз. 2026 жылы жагымдуу мезгил аралыгына карайлы. Эгер биз бир жагымдуу мезгил, ошол убакта ай же болбосо ушул сизге таасир бере турган учур сизге жагымдуу, сизге артка тартпайт. Бизде кыргызда айтып коет го, убакыт сааты эмес экен, менин күнүм эмес экен, же болбосо келеле экен деп коебуз да. Эгерде биз туура убакытты билсек, туура убакытка болжосок, ички дүйнөбүздү, тынчтыгыбызды, каалаган нерсебизди ошол убакытка тууралаганда, бул абдан жакшы. Бул жагымдуу мезгил. Жагымсыз мезгил бул, жанагы бизде жакшы айтат, айдын 15-и жарык, 15-и караңгы. Биз ошол убакка туш келип карабыз да, анан андай экен, мындай экен, болбой калды деп бирдеме боло беребиз да. Просто билбейбиз календарды. Жыл санакка көңүл буруп коюшубуз керек. Ар бирибиздин өзүбүздүн жыл санагыбыз бар. Ар бирибиздин айыбыз, жакшынакай күнүбүз бар. Биринчи айда биз башташыбыз керек, экинчи айда биз мамилелерди курушубуз керек, үчүнчү айда биз ошо курган мамилебизди, баштаган ишибизди көтөрүлүшүн карайбыз. Канчалык ийгиликке жеткип жатам деп. Анан 4-чы айда, мондай жакшы болду, мен 3 айлыкта мындай даражаны жеттим, 3 айлыкта мондай жашадым деп туруп, биз кайра дагы максатты коюп туруп, масштабка чыгабыз, көбөйтүүчү энергияга кетебиз. Биз азыр айды карап атабыз. 6-чы ай мен 5 ай жасаганымды, 6-чы айда мен бакуаттуулугума алып келет, менин ийгилигимди, бактысын берет, туу чокусуна жеткирет. Ошондо мен жарым жылдыкка мынтип карай турган болсом, жарым жылдыкта мен чоң ишти кылган болом. Анын негизинде анан мен 7-чи, 8-чи, 9-чу айга кирем. Ден соолугумду карайм, материалдыкымды эсептейм, ошо менен ары кетем да кайра 1-чи айга кирем. Ошондой эле жыл дагы ошондой иштейм. Ай дагы, күн дагы ошого жетет. Эми азыр алыс кетпейле дагы жагымдуу мезгил аралыгын айтып кетели. Бул биздин угармандарыбыз үчүн, биздин замандаштарыбыз үчүн, биздин каналдын көрүүчүлөрү үчүн, бизди дайыма колдоп угуп жүргөн досторубуз үчүн белек болсун, жаңы жылдык белегибиз. Жагымдуу мезгил аралыгын муну эске тутуп, колуңуздан келсе жазып коюңуздар. Бул өтө маанилүү. Жазып холодильникке коюп коесуз, рабочий столуңузга коюп коесуз, телефонуңуздун заставкасына коюп коюңуз. Бул өтө маанилүү. Белек сиздер үчүн 14-ү, январдын 14-үнөн апрелдин 14-үнө чейин жагымдуу мезгил аралыгы. Сиз эмнени гана кылбаңыз, эмнени пландабаңыз, эмнени ишке ашырасыз. Өтө жакшы, бул сиз үчүн иштейт. Ушуну биз кое бербешибиз керек. Сиздер билип атасыздар, келаткан жылыбыз 1-чи жыл. Башталганда эле 2-чи айдан башталат. 3-чү ай, 4-чү ай, 5-чи ай абдан сонун айлар. Жыл жаңырганда эле бизди демилгөлүү көтөрө турган, демилгелүү ийгиликке жеткире турган айларыбыз башталат. Ошон үчүн жагымдуу мезгил аралыгы 14 январдан башталат. Эми мындай, биз жаңы жылдын 31-инде же 1 январда жаңы жашоону баштап алабыз, жаңы дүйнөнү куруп алабыз. Анан эле бир жума өткөндөн кийин баягы мотивациясыбыз, каалообуз өчүп калат дагы, деп отуруп калабыз. Көрсө туура эмес убакта баштабыз. Баарыбыз жаңы жылдык майрамдарды өткөрөбүз, каникулубузду өткөрөбүз, мыкты демдүү эс алабыз дагы 14 январдан стратегия куруп, ошонун негизинде алдыганы карай кетебиз.
иш планыбызды түзөбүз, максаттарды түзөбүз. Андан кийин экинчи аралык 14 апрелге чейин болду. Андан кийин 14 майдан 14 июльга чейин дагы бир ай аралыгы. Бир ай тынч, бир ай мындай болот. Көрдүкпү? Андан кийин 14 августтан тартып 14 сентябрга аралыгы өтө жагымдуу мезгил экен. Ушул учурда үй аласызбы, жер которосузбу, машина аласызбы, той бересизби, дейгочу эмне гана кылгаңыз, бул сизге иштей турган мезгил аралыгы. Андан ары январдын 14 абдан сонун жакшы учур, мезгил, 14 ноябрдан 14 декабрга чейин экен. 14-12. Мына ушул 4 учурду айтып бердим сиздерге, өтө маанилүү, жазып алабыз, көңүлүбүзгө коебуз дагы. Биз мынтип айтабыз да, мен мынча миллионум бар, мен келаткан жылы мынтип коем. Кичине кошом алам, анан мынтип коем. Жок, мезгил аралыгын караңыз. Ошол мезгил аралыгына карап, жеке жылыңызга карап, өздүк күнүңүзгө карап, жылга карап туруп анан чоң-чоң ийгиликтерди жаратыңыз. Бул абдан сонун мүмкүнчүлүк да. Ошон үчүн айтат, менин убакыт саатым боло эле экен депчи. Эң жагымдуу убакыт саат ушул мезгилдери да. Ооба, жагымсыз убакыт аралыктар бар, бирок анын биз жагымсызды сүйлөбөйбүз. Бүгүнкү күндө биз жакшыны сүйлөп атабыз, жакшы жаңы жылды тосуп атабыз, жаңы ийгиликтерди каалап жатабыз да. Ушундай жылдын энергиясына келгенде 2026 жылды биз айтып атабыз, оттой ысык, оттой күчтүү, жалындуу жыл келатат депчи. Бүгүнкү күндө 2026 жылга ар бирибиз даярданышыбыз керек. Себеп дегенде 2025 жылды жыйнап жыйынтоочу жыл дегенде көбүнт айтты да. Жыл деле ошондой го депчи. Бирок биз аны кылган жокпуз. Эмне үчүн дегенде биз кадимкидей баракты алабыз. Бизде азыр 2025-те 1-3 күн калып атат, жакынкы аралыкта жаркырап жыл келатат, жаңы жыл. Переход, 26-га өтөбүз, 1-жылга, 9-жылды бүтөбүз. Быйыл азыр биз мынтип жазабыз. Менин азыркы абалым кандай? 2025 жылдагы мен койгон максаттарым ишке аштыбы? Күтүүсүз эмне болду? Күтүүсүз кайсы жерде мен жаңылдым? Күтүүсүз кандай мен ийгиликти жараттым? Ар бирин жазабыз. Себеп дегенде 2025 жыл бул өткөн чакка кирет дагы, ал мен үчүн сабак болот. Жыл 2025 кайра кайталанбайт. 2025 9 жыл дагы 9 жылдан кийин келет. Ага чейин бул иш чара болбойт. Ошондуктан быйылкы жыл биз жыйнап, тегиздеп, иреттеп баарын койдук. Жылга ыраазычылык беребиз. Жылга кадимкидей 3 күн азыр техника благодарности жазабыз, өзүбүзгө ыраазы болобуз, жасаган ишибизге ыраазы болобуз, айланат чөйрөбүзгө ыраазы болобуз. Кадимкидей ушул техниканы иштеп чыгабыз. Себеп дегенде мен кандай жакшы берсем, ошондой жакшы мага келет. Алганын бергени бар дегенде. Жылдыга ыраазычылык беребиз. Анан эмнени жазабыз деп айтат да. Биз көпчүлүк учурда жазбайбыз, биз ойлонобуз. Бизде ойлор оң, терс, дейгочу тоголтура. Анан бирок аны биз башыбыз менен көтөрүп жүрөбүз, ойлонуп атып чарчайбыз. Ал иш жүзүнө ашкан жок. Себеп мен айткан жокмун. Себеп мен жазган жокмун. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, ар бирибиз кечки саат 11-ден 1ге чейин бул жакшы аралык, таңкы 4-төн 6-га чейин бул абдан жакшы аралык. Түзмө-түз баягы өзүң менен өзүң бир гана Кудай менен болгон учурларыңда ушул себептер, ушулга себептүү ошол моментте өзүңдү алып, отуруп, ак барагыңды алып, кадимкидей жазып, тагынышкан адамдарыңды кечирим сурап жазсаң болот, кагаз өртөп жиберсең болот. Анткени ал уже чыгып кетти. Ал на клеточном уровне сен эс тутумда турган, эмоцияда турган нерсени алып таштайбыз. Бул техникалар. Ошондой эле кечиришебиз, таанышкан адамдарды кечиришебиз, ушул нерселерди кылабыз, өзүбүзгө мактоолорду, комплименттерди кадимкидей жасабыз. Мен 2025 жыл мындай ийгилик жараттым, мынча миң акча таптым, бул жака бардым, бул жака келдим, мындай иштер болду, мындай проекттерди ачтык, мындай масштабка чыктым деген мактоолор, өзүңдү алкоолор менен жыйынтыктайбыз. Бул өтө маанилүү. Биз жазган нерселер, биз айткан нерселер. Бул дагы ар бирибиз үчүн керек. Анткени биз мынтип ойлойт экенбиз да, алайын дедим эле, барайын дедим эле, кылайын дедим эле дейбиз. Бирок анан күнөөлүүлөр көп. Анткени мен өзүм жасаган жокмун. Причина айлыгым аз болуп калды. Бул мынтип калды, тиги тоскоол болуп калды, погода жан жаап салды деп коебуз да. Андай эмес. Менин максатым так эмес болчу. Эми 2026 жылга ар бирибиз жылдарыбызды эсептеттирип алалы. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жылдарыңызды, жеке жылдарыңызды билип алыңыз. 2026 жылда мен кандай стратегия коеюн? Август айында эмне иш кылайын?
сентябрда кандай иш кылайын, октябрда эмне иш кылайын, эмнени жасашым керек. Бир айга бардык нерсени коюп албайбыз. Биз бир айда 2 той, 3 тойду өткөргүбүз келет да. Эмне дегенде мен экономить этем деп атабыз. Бирок ал учурда сен энергияңды алдырып атасың балким. Балким болбогон бир ишти жасап жатасың. Антпейбиз, биз ар бир айдын өзүнүн энергиясына жараша иш аракет жасашыбыз керек. Ошон үчүн сөзсүз түрдө планирование, сөзсүз түрдө стратегия коебуз. 2026-жыл стратегический год деп атат. Ал бардык ар бирибиздин монтип тургуза турган, алдыга сүйрөй турган, көтөрө турган, демилге бере турган жыл. Значит, жапатырмак, агымдан каршы калбай, агымга кошулуп, биз дагы көтөрүлүп турганга абдан сонун учур. Кандай болот экенин билип алып, ошого өзүнчө бир камданып, даярданышыбыз керекпи? Ошону билип алганыбыз биз үчүн жакшыбы, оңбу? Эң туура. Себеп дегенде бизге Кудайым ар бир күндү, жылды, айды берип атат да. Мунун баары табигаттын берген мыйзамдары, жазылбаган мыйзамдар. Биз ааламдан чыккан жок болсо, жерде жашайбыз, баарын билебиз, түшүнөбүз. Эми жыл эмне үчүн бизге маанилүү, эмне үчүн жыл санак бизге керек, жылга эмне үчүн биз таасирленебиз, эмне үчүн максаттарыбызды коебуз, жылга карата иш кылабыз, жылдын негизине, маанисине көңүл бурушубуз керек. Эмне үчүн? Мен койгон максаттарым, менин айга, күнгө болгон таасирим. Же болбосо мага берүүчү таасирлер да. Эмне үчүн биринчи жылга же болбосо деги эле ар бир адам өзүнө максат коюп жашаш керек. Максаттын негизинде биз ийгиликти жаратабыз. Максаттын негизинде биз жашайбыз. Себеп дегенде, эгер сенин максатың жок болсо, эгер сенин ишенимиң жок болсо, анда ал жылдарың өтүп аткан өмүрүң деле кызыксыз да. Биринчи жыл ушундай жакшы жыл, келгиле жылга маани берип кетели. 2026-жыл бардыгыбыз үчүн бардык нерсенин, жаңы проекттин, жаңы долбоордун, жаңы башаттын башталышы. Бул дүйнө эли боюнча, бир гана биз эмес, дүйнө эли боюнча ар бирибиз үчүн маанилүү стратегический год деп коет. Стратегия куруу, стратегияны биз 10 жылга, 15 жылга коебуз. Ошондой эле келаткан 2026-жылга биз ушунчалык көп стратегияны коюшубуз керек. Ал максаттуу болуш керек. Ал чындыгы мага керек болгон максат болуш керек. Жөн эле алышым керек, балышым керек, кылышым керек, ойлодум эле деген эмес да. Так. Мунун негизинде ар ким өзүнүн жылын билип алган абдан жакшы да. Себеп дегенде ар бириники биринчи жыл эмес. Ар бириники биринчи жыл эмес, бир адамдыкы экинчи жыл. Мисалы, менин өзүмдүкү келаткан жылым 8-жыл. Биринчи жылдан айырмачылыгы башка. Себеп дегенде 8-жыл иштей турган жыл, биринчи жыл стратегия куруучу жыл, баштапкы жыл, башталгыч бардык нерселер. Дагы ушул жерден жылдарга токтой элек же болбосо кире элек кезинде ар бир жылдын энергиясын кете электе. Именно 26-жыл үчүн бардыгыбыз үчүн бир маанилүү нерсени айта кетейин. 26-жыл башталгыч жыл дедик да. Анан бирок өзүңүздөр билесиздер, бизге келгенде биз айга карайбыз, күнгө карабайбыз да. Айдын 15-и жарык, айдын 15-и караңгы дегендей эле да. Жагымдуу мезгил аралыктары ай жаңыргандан кийин 3 күндөн тартып, ай толгонго чейин 3 күн мурда. Бул өтө маанилүү. Жер айдайсызбы, жолго чыгасызбы, орунго турасызбы, үй аласызбы? Эң чоң маанилүү, маңыздуу долбоорлор, чоң нерселерге көңүл бурабыз. Айды карайбыз, Жагымдуу мезгил аралыгы 14-январдан башталат. Биз ойлойбуз, 1-январдан баштап эле мен жаңы дүйнөнү баштадым, жаңы жашоону баштадым, жаңы максатыма кирдим. Жок, ал учурда ал иштебейт деле. Биз эң негизгиси көңүл буралы 14-ноябрдан ары анан баштайбыз. Эң биринчи эмнеден баштайбыз? 26-жыл оттой ысык биринчи жыл. Бул баштала турган күндөй ысык жыл. Эгер ошондой күчтүү энергия келе турган болсо, ар бирибиз көтөрө албайбыз. Себеп, бирөөбүз ооруп жатабыз, бирөөбүз иммунитетибиз слабый болуп жатат, бирөөбүз жашагыбыз келбей жатат, бирөөбүз нааразы болуп жатабыз, бирөөбүз ажырашып жатабыз. Тагдыр ар кандай. Турмушта көп нерселер бар. Ошо биринчи жылды сен көтөрүп, өзүңдү өзүң күйгүзүп жибербей, жокко чыгарып жибербейм десең, бүгүнкү күндөн баштап көнүгүүлөрдү жасай баштайбыз. Боюбузду түздөйбүз, боюбузду түздөгөндө оюбуз түздөлөт. Дисциплина тела, дисциплина ума. Сүт элеминде эң биринчи бизде рекомендация берип атат. Эртең менен суу ичесиң, суу өмүрдүн булагы. Анан кыймыл. Эч качан биз отуруп калбашыбыз керек. Жандуу адам болбогондон кийин, тирүү жан болгондон кийин дайыма кыймылда болушубуз керек. Бул бизге медитация,
йога, спорттун түрлөрү кирет. Жасайлык басуу кирет, ходьба. Бул жашоо. Жашаш керек. Егер жеке жылды билип алуу адамга кандай эмне берет десе, өзүнүн жылды билип алуу адамга бир күч береби, кубат береби, эмне кылат ушундай өзүнүн жеке жылын билип алган эмнеси пайдалуу? Жеке жылды билип алганыбызда ал мындай так максат коюуга, так ийгиликти жаратууга, ошол жылыңды, бир жылдык өмүрүңдү жашаганга мүмкүнчүлүк берет экен. Себеп дегенде, эгер сен билбесең, алыс жолго чыгып алдың. Сенин жылың айтып атат, парашюттан секирбе, арыктан секирбе, лыжа теппей эле турчу, акырын эле даже арыктан аттасаң да акырын атта деп атат 9-жылы. Биз жок, ал жылы барабыз дагы тоодон лыжа тебебиз, ыргып кетебиз ден соолукка. Айтып атат, ден соолугуңа кам көр, чекап өт, ден соолугуңа кам көр, болбойт деген нерселерди жебе, өзүңө кара деп атат да. Жок, биз анда алып туруп учуп кетебиз же секирип кетебиз да бир нерсе кылабыз да. Жыл өзү айтып атат, бул жылы муну жаса, бул жылы муну жасабай эле тур, ал сага иштебейт деп атат. Мисалы 8-жылды, жеке жылы, кимдин 8-жылы болсо мынтип айтып атат. Чоң суммадагы акчаны салба деп атат. Бизнесиңди расширять этип көбөйтөм дебей эле күтө тур дагы кийинки жылга жылдыра тур деп айтып атат. Жок, биз ошол жылы именно барабыз дагы жасап таштайбыз. Ана мынтип айтабыз, ал күнү эле, бул күнү эле антпей калды, минтпей калды деп коебуз да. Жок, андай эмес. Жылдын энергиясы, энергия мына биз көрүнбөгөн күч могу жерде тартылуу түртүлүү күчтөр буякта иштеп атат да. Биз ушуга агымга каршы кетип атабыз да. Агымдан чыкпа. Агымдан каршы сен эчтеке эмессиң деп атат да. Ошондой эле 7-жылда. 7-жылы айтып атат, үйүңдү сатпа дейт. 7-жыл өзүнчө эле бол, бат, тез деген жыл болот да. Ушинтип эле сен демиктире берет. Муну кылып ийсем, тинтип ийсем, монтип жасап ийсемби, мондай адамгерчиликтүү иш кылып ийсемби, Кудайга жаккан иш жасап атамбы деп эле бирденке болот, хаотичный, башаламан иш кыла берет да. Жылдын энергиясы таасири ошондой. Анда айтып атат, жок, үйүңдү сатпа дейт. Үйдү сатып башка үй алам деп ойлобо дейт. Операцияга барам дебе дейт. Эгер планированный операция болсо, жакшы күндөргө коюп, убакыт саатыңды коюп, даяр болуп бар деп атат. Аларды биз угушубуз керек. Биз тажрыйбада эмнени көрүп атабыз? Мындай болду эле, мындай болду, мындай болду эле, мындай болду. Өтө көп окуялар, өтө көп жоруктар, эми анын ар бирин айтып бергенде бирөөнүн жашоосуна киргендей болуп калабыз да. Бул өтө маанилүү. Кайсы жылды, жеке жылды болгондо трансформация боло турган жыл? Трансформация боло турган бизде бир эле жылыбыз бар, бул 7-жылы. 7-жылы руханий өсүү деп коет. Башка жылдарда материалдык болуп атат, мамиле болуп атат, стратегия болуп атат, масштабка чыгуу болуп атат, творчество жылы болуп атат, завершение болуп атат. Бир гана 7-жылыбыз бар, кризис трансформация деп коет. Кризис дегенде биз ойлошубуз керек да, бирденке болуп кетти деп, же өрт чыгып кетти деп түшүнбөшүбүз керек. Кризис аң сезимге келет буяка. Билим ал дейт. Билим алуунун негизинде, же болбосо өзгөрүүнүн негизинде, түшүнүү негизинде өзгөр деп атат да. Биз дайыма эле моундай болуп жүрө бербешибиз керек. Мындай да болушубуз керек да. Ошон үчүн 7-жыл келгенде трансформация болобуз. Трансформация болгон учурда биз көбүнчө өзүбүздү таппай калабыз. Трансформация келгенде монтиптер силкиген учурда биз көбүнчө на дно, ылдый кетип калабыз. Бизге айтат, адам этаптан этапка өсүп, өнүш керек. Жогоруга тепкичке чыгыш керек. Бизге 7-жыл келгенде монтип калчалып көбүнчө артка кетип калабыз. Анан 8-9-жылы алдырабыз, жедиребиз. Анан андай болду эле, мындай болду эле деп минтип отуруп калабыз да. Эгерде ошондо биз билсек, менин 7-жылым келди, кой мындай кылайын деп ар бир минутабызды, секундабызды галочка коюп, жазып, анан иш кылсак жакшы. Көбүнчө 7-жылдары билесиздерби эмне кылып ийет? Хайластоосуна кетип калат, 5 убакыт намаз окуп алат, үйүн сатып ийет, ушундай бирдеме турмушка чыгып алат, иши кылып шашып бирдеме, же болбосо үй бүлөсү менен алып туруп башка өлкөгө жер которуп кетип калат, шашып жасап жиберет да. Ушундай тез болуш керек деген өзүнчө эле мындай шашкалактаган, как будто бүгүн моундай өмүр бүтүп аткандай чувство боло берет да. Ушундай иштейт. 7-жыл кооптуу жылбы же 9-жыл кооптуу жылбы? Негизи кооптуу 9-жыл, 9-жылда өлүм бар. Жокко чыгуу жылы бар. Бул 9-жылда. Эми бир кыска неме кылып кетейин. Биздин эң мыкты жакшы актёрубуз Цветин оңдоп атып эле мүрт кетти да. Август айларында.
Карасам 9-жыл экен. Бирок эчтеке ага ооруган же болбосо бир коркунуч эч нерсе жок болчу, өлүмгө жокко чыгып кете турган. Жөн эле чыкты, барып лампочка алып бирдемени өңдөдү, кете берди. Анан карасак жеке жылы 9-жыл. 9-жылы год разрушения, год смерти, год завершения. Бул көп жылдан бери, 20 жылдан бери, 30 жылдан бери жылган курган немең бир күндө жокко чыгат. Ошондо көбү мындай кылат, 9-жыл инвестиция кылып атам, же крупный дело баштап атам, же мен бизнес кылып атам дейт дагы, үйүн, машинасын, аны, муну, балдарын окатын баарын алат дагы инвестицияга салат. 9-жылы кол жуйт. Ал жөн эле алып коет. Жокко чыга турган жыл. Ошон үчүн айтып атпайбы, канча жылдык нерсеңди өмүрүңдү бересиң. Ошон үчүн 9-жыл башталганда эле ден соолук, спорт, чекап, ушул нерселер. Эч болбосо 9-айга чейин барганда бир эле учурда алып туруп минтип коет. Бизде жакында эле бир кызга консультация бердим, былтыркы жылы. Именно сентябрга чейин жакшынакай жүрүп, 9-ай келгенде алды дагы бир күндө Кыргызстанда болуп калды. Кайра ал жака жол жок. Сот. Көрдүк, кандай иштейт. Ушу биз жаман жактарын айткым келбейт, но тем не менее сабакта болчу. Биз билип ала турган аябай жакшы. Денсаулыкка карай турган, аябай денсаулыкка карай турган жыл демек 9-жыл. Эң маанилүү сен дейт. Ценность дейт. Баалуулук сен боло турган 9-жылга көңүл бурушубуз керек. 9-жылдан үй сатпас керек, чоң ишке барбас керек деген ошол 9-жыл. 8-жылы. 8-жылы. 8-жылы жанагындай немелерди кылбай турабыз. 8-жыл болот абы? 8-жыл, потому что 8-жыл кармический жыл, жакшы жаман иштей берет да. Мына жакшы жаман мындай. Кармический болгон үчүн. Бесконечность деген. Бесконечность, да, ошон үчүн 8-жылга көңүл бурабыз да. Биз баягы 6-жылга чейин абдан жакшы, сонун жакшынакай кирип, 1-жылыбыз мына 2026-да жакшы кирип, андан ары монтип кетсек, ал бизге өсүүгө гана берет да. 9-жыл завершенияга біз, наоборот, бизге мүмкүнчүлүктөрдү бере турган жыл. 9 циклда. Циклды биз абдан жакшы 9 жылдыкты келгенде, ал бизге келе жаткан 9-жылга мүмкүнчүлүктү берген жыл. Год возможности. А биз көбүнчө ал нерсени билбей эле биз минтип жашайбыз да. Муну жасасам эле болду болгон сыяктуудай да. Могу ийгиликти жарасам эле бүткөн сыяктуудай кылып жашайбыз да. Антпей биз монтип эрчишме кылып, экиден кылып кеткенибиз жакшы да. Биз антип кылбайт экенбиз да. Моуну алсам эле болду. Могу карьерага жетсем эле болду. Могу миллионду алсам болду. Могу үйдү алсам бүттү. Кандай болуп жашайт экенбиз да. Жок, андай эмес экен. Минтип кетишибиз керек да, көпчүлүктө. Жеке жылым кантип билем, мен жеке жылым кандай болду экен? Анткени быйылкы жыл ар бир адам үчүн жеке жылы өзүнчө да. Баарынкы 9-жыл болгон жок, кимдир бирөөнүкү башталган жыл болду, кимдики 8-жыл болду, биринки 2-жыл болду. Аны эми консультация алыш керек. Могу жакта жазылып турган телефонго кайрылыш керек, жазыш керек, менин жеке жылымды эсептеп бериңиз. Могу жылды мен билип алайынчы, менин жылым эмне деп атат экен. Биз экспресс консультация могу каналга, бул каналдан силерге жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат да, жарым сааттык экспресс консультация алып атышат. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Анын ичинен жылындагы өзүнүн энергиясында кичине өзүнүн бир-эки сапатын билип алып атат да, өзүнүн атынын энергиясын билип атат да. Сурооңуздар барбы? Бирөө суроо берди. Бир көрүүчү, мен Москвада дейт. Акчаны кантип которсом болот? Которгондон кийин менин жылым боюнча толук информация каяктан айтып бере аласыз дейт. Жеке өзүнө чыгып берип жооп берем. Анткени телефон номер буякта 0700 01 01 81 номерге кайрылат. Өзүнүн жеке жөнүндө жакшы билип алса болот, кандай максаттарды коет, стратегиясы кандай, келаткан жылга өзүнүн ой тилеги кандай экен, ошого жараша жылдын энергиясын чыгарып беребиз. Анткени ар бирибиздики 1-жыл эмес, балким бирөөбүздүкү 9-жыл, балким бирөөнүкү 7-жыл. Ошону эсептеп бергенге бар. Биз менен болуп жүргөн досторубуз үчүн, замандаштарыбыз үчүн, чет өлкөдө жүргөн биздин кыргызстандык жарандарыбыз үчүн ар бириңиздерге дагы бир белек болсун. Анткени жаңы жылдын астында биз эмне кылабыз? Ыраазычылык менен белек бешкегибизден башка колдон келген нерсебизди кылабыз да, колдон келген нерсебизди жасайт экенбиз да. Ушул биздин
катталуучуларыбыз үчүн, көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы бир нерсе. Кантип максат коебуз? Максат деген эмне? Ал мага эмне берет? Деген нерсе. Биз бизнеске азыр максат койгон жокпуз. Келаткан 2026 жылга максат коелу. Жогоруда мен айтып өттүм сиздерге, жылды кантип жыйынтыктайбыз. Эми максат. Келаткан жылга кантип максат коебуз? Аны кандай жазышыбыз керек? Ооба, мынтип айтат экенбиз да, машина, үй, ооба, мунун баары бизге необходимость. Бизге болуш керек. Ана ак көйнөк, кызыл көйнөк, ооба, ал дагы болуш керек. Ал менин ошол күндөгү энергиямды көтөрүп туруш үчүн да. Же болбосо менин көңүлүмдү көтөрө турган учурда ошол үчүн алабыз. Бирок эгер биз өзүбүзгө келе турган болсок, туура максат кое турган болсок, эмне кылышыбыз керек экен, Анда мындай, кадимкидей дептер аласыздар, барак аласыздар. Максат коюуну азыр бир аз кичине айтып өтөйүн. Себеп дегенде алам берем эмес, максаттын негизинде өзүбүзгө мактайбыз дедик, комплимент айтабыз дедик. Мен киммин? Азыр өзүңүзгө кадимкидей статус коюңуз. Мен киммин? Мен ишкер айыммын, мен энемин, же болбосо өзүңүздүн атыңызды айтып, алган билимиңизди айтып, ошол же болбосо азыр эмнени жаратып жатасыз, же болбосо бүгүн кандай тамак жасадыңыз, быйыл кандай рецептти үйрөндүңүз, эң элементарно да, кайсы жерге чыгып келдиңиз, кайсы өлкөнү таадыңыз, кайсы сөзгө таасирлендиңиз, кадимкидей ошол нерсени жазабыз. Бул эмоция. Эмне жасадым? Эмнени үйрөндүм? Жазыңыз. Анткени бул бизге эмне берет? Менин могу жеримдеги өзүм менен өзү сүйлөшүүдө, же болбосо өзүмдүн оюмду ишке чыгарганда менде боштук келет. Боштук келгенде мага башка жаңы билим алууга, жаңы нерсе курууга мага мүмкүнчүлүк берет да. Ошон үчүн барактарды алабыз дагы кадимкидей жазып иштеп чыгабыз. Эмнени көрдүңүз быйыл? Эмнеге таң калдыңыз быйыл? Сиз күтүлбөгөн сиз үчүн эмне болду? Эмнени жасайм деп такыр жасай албай койдуңуз? Эмнени күндө эртеңкиге калтырай бердиңиз? Мисалы, ошо эле чуркайм, же болбосо бассейнге барам, же болбосо вокалга барат элем деген нерсеңиз болбой койду да эмнегедир. Ден соолукка кам көрөм, же болбосо 20 килограмм арыктайм деген нерселериңиз болгон жок. Аны да кадимкидей жазыңыз, ушул нерсем ишке ашкан жок депчи. Бул өтө жакшы, бул бизге практика, бул тажрыйба, бул чындык, өзүң менен болгон чындык. Биз бирөөгө доказывать эте беребиз, көрүнө беребиз, бирок өзүбүз көрсөткүбүз келген үчүн акыйкат издеп жүрөбүз да, чындыкты издеп жүрөбүз. Бирок аны каяктан табарыбызды билбейбиз. Ошон үчүн кагаз менен сүйлөшөбүз, жазабыз да, максат коюп. Ушул нерселерди жазып чыгабыз. Анан ден соолугуңуз кандай азыр? Мисалы, азыркы ден соолугуңуз кандай сизде? Карьераңыз, иш ордуңуз кандай? Ишиңиз сизге жагабы? Кадимкидей ушуларды жазабыз. Акчаңыз кандай? Канча акчаңыз запаста турат? Канча карызыңыз бар? Кадимкидей ушуларды жазабыз. Мамилеңиз кандай? Ким менен мамилеңиз келишпей жатат? Ким менен мамилени түзүш керек? Мамиле сизде канчанчы орунда турат? Отношения. Бул нерсе. Анан развитие. Өзүңүздү өзгөртүп жатасызбы? Өсүп жатасызбы? 5 жылдан кийин өзүңүздү ким көрүп жатасыз? Эмнени жараткыңыз келет? Эмнеге жетишкеңиз келет? Муну да жазасыз. Бул дагы бир аз убакыт, бирок бизде азыр 26 жыл келгенге чейин өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. Ушунун үстүндө иштейбиз. Кандай, эркинсизби? Же байланып турасызбы? Же бирөө сизди байлап турабы? Ушундай сезимдер барбы? Ошол нерселердин үстүндө иштейбиз. Эмнеге ошондой сезим? Эмне үчүн сиз эркин болбой жатасыз? Эмне үчүн ойлоруңуз эркин эмес? Эмне үчүн сиз кыялдан албай жатасыз? Эмне сизге тарткылык кылып атат? Ушул нерселерди жазып чыгабыз. Эмне кандай иштерди күтүлбөгөн жерден ишке ашырдыңыз? Же болбосо күтүп пландап 2024 жылы, 25 жылга койгон кайсы эң бийик, эң жакшы 3-5 ийгиликти жараттыңыз? Ушул нерсени да жазыңыз. Анткени бул сизди кадимкидей көтөрөт. Бул энергия. Бул көрүнбөгөн күч, бирок бизге дем берет. Биз аны менен жашайбыз да. Эмне үчүн бул жазууларды сунуштап жатабыз? Өзүбүз менен өзү иштегенге бул жакшы. Өзүбүздүн, анткени биз момундай көрөбүз, экранды мындай көрөбүз. Ушул экранды өзүбүзгө каратышыбыз керек. Күзгүнү өзүбүзгө каратышыбыз керек. Биз мынтип монтип көрөбүз. Жок, өзүңдү кара. Өзүңө жооп бер да. Бул эмне үчүн керек дегенде айттым сиздерге. Эмнеге ыраазы болосуз? Бул жылы эмнеге ыраазы болдуңуз? Күтүлбөгөн окуя, күтүлбөгөн жолугушуу, ойдо жок жерден белек, ойдо жок жерден келген, мисалы, лотерея утуп алдыңыз. Ушул нерсе, ойдо жок жерден үй алып калдыңыз да. Планда жок эле, бирок бул ишке ашып кетти. Ага ыраазычылык беребиз. Аны дагы жазыңыз.
Анан эң негизгиси 3-6 баягы бизде билесиңер, бул өтө маанилүү нерселер да, 7-7-нин бири кыдыр деген нерселер. Ушул жылы жазабыз, таасирленебиз. Эмнени таң калдың? Ушунчалык таң калып, өзүңдүн ушу акылмандыгыңа, даанышмандыгыңа, ушул жерден жакшы чечим чыгардым депчи, ушул жерден акылдуулук иш кылдым деген нерселериңиздерди да жазасыз да. Ошондо карадык, ден соолугубузду карадык, иштеген ишибизди карадык, азыр мен өсүп жатамбы же мен артка кетип жатамбы, акыркы жылдары кандай болуп жатам, келечектеги жылдарды кандай көрүп атам, ушуларды жазабыз. Өзүмдүн ийгиликтеримди жазам, кадимкидей ак баракты алабыз дагы, аны иштеп чыгып жазып чыгып алабыз. Бул биздин максаттарыбыз. Жашоодо эң ушул өтүп жаткан жылдардагы эң тоскоолдуктарга карабай, же болбосо коркунучтарга карабай жасаган иштериңизди караңыз. Же болбосо коркуп кетип кылбай койгон, өзүңүз жанагы ишенимиңиз жок болуп, же болбосо күмөн санап артка кетип калган нерселериңизди карайсыз дагы, алар биз үчүн сабак болот. Опыт жизни деп коет, тажрыйба. Биз башыбыздан өткөн нерселерге көңүл бурбай эле, кайра барып эле экинчи кылбайм деген нерсеге барып жасай беребиз. Бул өтө маанилүү. Эгер биз жазып койсок, кадимкидей подсознанияга жазылат. Подсознание билбейт, акылдын программасында эмне кылыш керек экенин билбейт. Эмне десең, ошону десең эле аткара берет бул жакачы. Значит, биз өзүбүзгө комплимент айтабыз, жакшы жактарды жазабыз. Могул нерсе болбой калды, бул нерсе болуп калды. Кадимкидей талдап, анализдеп, системага салып чыгабыз. Подсознанияда бул иштеши керек. Ошондо биз аң сезимдүү иш кылган болобуз. Анан сунуштайм, ушул практиканын үстүндө иштеп жатканда, азыркы жазууларды кылып жатканда, максат коюп жатканда биз эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Дем алуубузга. Анткени бул нерсени жасап атканда биз бирибиз коркуп жасайбыз, бирөөбүз сүйүнүп жасайбыз, бирөөбүз ишенбей жасайбыз, бирөөбүз ишенип жашайбыз. Ошончо эмоцияга көңүл бурабыз дагы. Душка түшүп келсеңиз болот, 5 километр басып келсеңиз жакшы болот, баняга барып келсеңиз жакшы болот, медитация жасап туруп анан бул практиканы жасасаңыз, азыркы жылга жыйынтыктоочу, ыраазычылык берүүчү техника благодарностьтерди жасаганга өтө туура так болот. Эгер отуруп алып, жатып алып жазып коеюнчу десе, анда чындык жазылбайт. Анда ойлоп табып, придумывать этип, анан чат-питиден, же болбосо бирөөнүн акылдуу сөздөрүнөн алып жазып баштайбыз, ал мен үчүн иштебейт. Мен чыныгы өзүмдүн ичимдеги ички дүйнөмдү чыгарып жазуу үчүн жанагындай энергия керек. Ушуну да сунуштайт элем да. Бул элементарный эле туура көнүгүү, йоганын техникасынан алып деле 4 секундадан кармап, же болбосо 7 секундадан карап, терең дем алып, ушул техниканы жасап туруп деле жасаса, бул абдан сонун болот да. Бул абдан жакшы нерсе, ийгиликтүү нерсе. Кимдин кандай ритуалдары бар? Бирөө көнүгүү жасай коет 15-20 мүнөттүк, бирөө чуркайт, бирөө сууга барат, бирөө суу менен сүйлөшөт, бирөө табият менен сүйлөшөт. Ар кимдин өзүнүн энергиясы ар кандай. Ушундай кыскача максат коюу боюнча мен сиздерге ушундай кичине ой толгоо бердим. Себеп дегенде кандай кылып жазам, эмне кылып жазам, эмне жасашым керек эле, билбейт экенм дегендерге бул жакшы. Баардык эле ушул жылда биринчи боло бербейт. Ар биринин ар башкача жыл болобу? Ошондо туп-туура 2026 жыл негизи биринчи жыл. Кимдин биринчи жылы болсо, азыркы биз айтып кеткен биринчи жыл баардыгына ошондой иштейт. Ал эми кээ бирибиздики жеке жылдарыбыз башка болуп калат. Жеке жылга биз жеке жыл менен жашайбыз. Биринчи жыл стратегический болсо, бир адамдыкы экинчи жыл болуп атат. Экинчи жыл мамиленин жылы болот. Биринчи орунда мамиле турат. Кимдин экинчи жылы болсо, буга көңүл бурабыз. Кимдин үчүнчү жылы болсо, бул өтө жакшы жыл. Бул анализ аркылуу, талдоо аркылуу ийгиликке жете турган жыл. Только азартка кирип кетпесе. Ан үчүн жылыбызды эсептейбиз. Менин жеке жылым кайсы дегенде, бияка жазасыздар. Номер жазылып турат. Номерге жазып, анан өзүңүздүн жеке жылыңызды эсептетип алышыңыздар керек да. Ошонун негизинде максатты туура коюп иш кылсаңыздар жакшы. 4-чү жыл максат коюучу жыл. Анан мындай ойго сыйгыс жыл деп дайыма эле айтып келе беребиз. Ал кандай ойго сыйгыс десе, артка тарткан же болбосо алдыга жетелеген жыл. Бул учурда эч нерсе айта албайбыз. Только максат жазуу гана берилет. Андан кийин билим алышыбыз керек. Ушул
5 жыл масштабка чыга турган жыл. Көпчүлүккө масштабка чыгабыз. Дүйнө жүзүнө чыксаңыз болот. Экранга чыксаңыз болот. Ушундай саякатка чыксаңыз болот. 5 жыл ушуга иштейт. Анан 5 жыл сырлар ачылат, секреттер чыгат. Андан ары кете турган болсок, 6 жыл. 6 жыл бул жакшы жыл. Благодать деп коет. Бирок эски оорулар козголо турган жыл. Эгер мен 5 жылдарымды жакшы өтүп келсем, анда абдан жакшы жыл. Бирок 6 жылда артка тарткан нерсе жок. Бул жылы биз жыргап гана жашайбыз. Жыргал жашоо да. Алтын энергиясы ушундай жакшы иштейт. Сүйүү, мээрим, ыраазычылыкка толгон жылда. Кимдин 6 жылы болсо жакшы, бирок ал нерседен биз азгырылып калып калат экенбиз да, баягы андан кийин 7 жыл келет дагы тургузат. Жан дүйнө жаңырыгы, руханий өсүү, жаратканды таануу деп коет. Бул 7 жылга келет да. Андан 7 жыл чындыгында жестко дисциплина болуш керек. Өтүр точкасына чейин ар бир секундаң, 1 саатыңды дагы жазып турганың жакшы. Анткени ушунчалык башкача жыл хаотичное действие деп коет, башаламан иш аракетти кыла беребиз да. Бул өтө маанилүү. Андан кийин 8 жыл. 8 жыл иштей турган жыл. Иштейбиз, себеп дегенде 8 жыл кармический жыл. Бул жанагы 9 жылдыкта кылып, билип, билбей жасап жаткан нерселерди түшүнчөп беребиз да. Кашлёгүбүздү жоготуп ийебизби, акчабызды жоготуп ийебизби, кийимибизди жоготуп ийебизби, үйүбүздү алдырып ийебизби, башың аманбы, ыраазыбыз. Ошондой. Анан 9 жылды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Быйыл биз 9 жылды общий жашап өттүк. Кандай эскилерди буздук, жыйнадык, жаңыландык, жаңы жолдорго, багыттарга, мүмкүнчүлүктөргө эшиктерди ачылды. Ушундай. Быйылкы жылыбыз келаткан жылга даярдык болду да. Өтө күчтүү. Жапа-тырмак капитальный бузуу, жаңылануу жылдын энергиясы. Ден соолукка кам көрөбүз. Эмоциональный. Пробкада туруп эле канча эмоциябыз кетти, канча негатив болду. Элементарно эле да, эмоция. Жөн эле турган жерден эле эмоция. Ушул нерсе. 9 жылыбызды ушундай. Жеке жылдар өтө маанилүү. Жеке жылга карап, жеке жылда дагы көңүл бурушубуз керек. Жылдарыбызды, ар бир жылдарыбызды, күндөрүбүздү, айларыбызды текке кетирбейли, туура пайдаланалы, ишке киргизели. Ошол күндөрдө биз жашайлы. Анткени ал жылдар кайталанбайт, келбейт, андай мүмкүнчүлүктөр берилбейт. Андыктан туура максаттуу иш аракет кылышыбыз керек. Жылдар боюнча ушундай.